Bismillahi, alhamdulillahi, ve salatu ve selamu ala Resulillahi ve ba'du. Assalamu alaikum ve rahmatullahi ve barakatuh. Урматтуу көрүүчүлөр, биздин араб тили сабактарына кош келиңиздер. Окуп жаткан китебибиздин аты Дурусул лугатил арабиyyati ли гайри натикина биха деген китеп. Кыргызчасы араб тили сабактары ал тил менен сүйлөбөгөн адамдар үчүн. Китептин жазуучусу белгилүү алым Фа Абдуррахим деген киши жазган. Кимде ким биздин сабактарыбызды жаңыдан болуп көрүп жаткан болсо жана ал адам араб тилин такыр билбесе, түшүндүрүп айтканда араб тилинен нөл болсо, анда ал адам булар эмнелерди эле окуп атат деген суроо пайда болушу мүмкүн. Бул китеп болсо араб тилинде окуганды жана жазганды билген, мен арабча сүйлөйүнчү, мен арабча китептерди окуйунчу, мен арабча сөздөрдүн маанисин түшүнөйүнчү деген адамдар үчүн болот бул китеп. Ал эми кимде ким араб тилин нөлдөн баштоону кааласа, иншаллах, Аллах насип кылса, алдыда дагы араб тилин нөлдөн баштоо тууралуу сабактарды чыгарабыз иншаллах. Азыр болсо биз бул китебибизди окууну улантабыз. Сиздер болсо түшүнгөнгө аракет кылып, көңүл буруп туруңуздар. Биз 7-ci сабагына келгенбиз. Ад-дарсус сабиу деген 7-ci сабак. 7-ci сабактын эмнени өттүк? Асмаул ишара, ишара ысымдарын өттүк. Ишара ысымдары канча экен? Алыска жана жакынга болуп экиге бөлүнөт. Жакынга 5, алыска дагы ошол эле 5нын алыска иштетилген түрү. Жакынга иштетилгендери 5. Хаза, хазихи, хазани, хатани, хаулаи. Алыска иштетилгендери залика, тилка, заника, таника, улаика. Азыр болсо көнүгүүлөрдү иштейбиз дегенбиз. Бул 2-ci бетинен баштап көнүгүүлөрүн иштеп баштайбыз. Бисмиллахи. Тамарину. Тамарину деген көнүгүүлөр. Кашан ортосунда 1 деген сан. Икра вактуб. Оку жана жаз. Буларды окуйбуз жана дептерлерибизге да жазабыз. Хазихи мадросатун ва тилка жамиатун. Хазихи деген исми ишара. Жакынга иштетилет. Женский род. Хазихи мадросатун. Бул мектеп. Айта кетчү нерсе бар. Бул жерде женский мужской родторду кантип билебиз? Эгер тамарбута менен бүткөн сөз болсо, ал женский род болот. Бул тамарбута женский роддун белгиси. Аягында турган бул тегерек та. Жана ошондой эле кээ бир сөздөр эч кандай белги жок, бирок ал сөздөрдү жаттап калабыз дегенбиз. Мисалы кыдыр деген сөз, казан. Адам денесинде 2ден болгон мүчөлөр, булар женский род, 1ден болгондор мужской род. Ошолорду көңүл буруп карап турабыз. Бул жерде мектеп женский род, ошондуктан эмне дейбиз? Хазихи. Хазихи мадросатун. Бул мектеп. Ва тилка жана тигил жамиатун университет. Бул мектеп жана тигил университет. Залика химарун. Тигил эшек. Эшек мужской род, ошон үчүн тилка дебейбиз да. Залика химарун, тигил эшек, ва тилка жана тигил бакоротун, жана тигил уй дейт. Бакоротун деген уй. Азалика масжидун. Азалика масжидун. Суроо. Бул тигил мечитпи? Ла тилка мадросатун. Жок, тигил мектеп. Же болбосо жок, ал мектеп деп деле отурсок боло берет. Хаза жамалун. Жамалун деген эсиңиздерде болсо өткөн сабактарды өткөнбүз. Тө. Хаза жамалун ва тилка нақотун дейт. Жамалун деген эркектөө, нақотун деген ургачтөө. Ошондуктан эркектөөгө хазихи дебестен хаза дейбиз. Хаза жамалун, бул төө, ва тилка жана тигил нақотун, жана тигил төө дейт. Экөө тең эле төө болгону бул жерде мына тамарбута менен жатат. Нақотун деген ургачтөө, жамалун эркектөө. Ошондуктан хаза бул жака тилка. Алыста турат да нақо. Бул төө жана тигил ургачтөө. 5-ci хазихи мадроса эмескен, бул жерде мен адашып аракеттерин коюп алып турмун. Бул мударриса. Хазихи мударрисатун. Бул мугалим аял. Мударрис деп өткөнбүз, мударрисун деген мугалим, эркек мугалим. Ал эми мударрисатун тамарбута менен аял мугалим. Хазихи мударрисатун. Бул мугалим аял.
Ve tilka jana tigil talibatun okuçu kız. Bul mugallim ayal jana tigil okuçu kız. Haza kelbun. Bul it. Bizim canımızda turat it. Oşon görgözüp жатабыз. Haza kelbun. Bul it. Ve zalika qittun. Jana mışık alısta turat. Qittun деген mışık. Ал алыста турат көргөзүп жатабыз. Ve zalika qittun. Jana tigil mışık деп атабыз. Haza baytun. Haza baytun. Bul üy. Geçiresizler, bu baytun mesken. Bu yerde mudof ileyhi ekan. Baytu al muezzini. Haza baytul muezzini. Baytu mudof, al muezzini mudof ileyhi. Bul azançının üyü. Al muezzin деген azançı. Bul baytul muezzini azançının üyü. Ve tilka jana tigil hadikatu at-taciri. Bul azançının üyü jana tilka tigil hadikatu at-taciri. Emnege tilka zalika debestен tilka деп атабыз. Себеби hadiko сөзүн көргөзүп жатабыз да. Tilka деп айтчат, биз hadikoну көргөзүп жатабыз. Hadikotu деген бакча. Ва tilka hadikotu at-taciri жана тигил соодагердин бакчасы дейт. Соодагердин бакчасы. Ошондуктан бул жерде мудоф дагы hadikotu мудоф, at-tacir мудоф илейхи. Бакча кимге таандык? At-tacirге, соодагерге таандык. Kiyinki könügü desek, kiyinki könügü aşir ilal kelimati el-atiyati bismi işaretin lil ba'id. Zalika tilka. Келерки сөздөргө алыска иштетилчү ишара сымдарын колдонуп ишара кылгын дейт. Бул жердеги сөздөрдү залика же тилкаларды колдонуп толтурабыз. Эгер мужской род болсо залика тигил деп айтабыз. Эгер женский род болсо тилка тигил деп айтабыз. Биринчиси уммун дейт. Уммун деген эне. Уммун деген эне. Демек эмне дейбиз? Залика дейбизби же тилка дейбизби? Туурасы тилка дейбиз. Tilka ummun. Tigil ene. Бул жерде абун деген ата. Эми атага залика дейбизби же тилка дейбизби? Туурасы эмне дейбиз? Залика тигил. Залика абун тигил ата. Үчүнчүсү коламун дейт. Коламун деген эч кандай та марбута жок. Демек бул мужской роддо турат. Коламунга демек эмнени колдонобуз? Заликаны же тилканы. Туурасы залика коламун. Тигил калем. Андан соң милакотун та марбута турат. Демек женский род экен. Женский роддун алыска иштетилген эмне болот? Tilka болот. Tilka тигил мил'ақотун кашык. Мил'ақотун кашык. Тигил кашык. Айнун деген бул көз деген сөз да. Айнун деген көз. Айтканбыз, адамдардын денесиндеги 2ден болгон мүчөлөр женский родко кирет, 1ден болгон мүчөлөр мужской родко кирет. Демек адамдын 2 көзү бар. Ошондуктан көз деген сөз эмне экен? Женский роддо экен. Ошондуктан бул жерге дагы тилканы иштетебиз. Tilka aynun. Tigil көз дейт. Hajarun деген таш. Бул жерде эч кандай та марбута белги жок. Демек бул мужской роддо моден калат. Демек бул жерге залика hajarun. Тигил таш. Андан соң комисун деген көйнөк. Мужской роддо турат, эч кандай та марбута белги жок. Демек залика комисун. Тигил көйнөк. Кидрун бул сөз жаттап алабыз дегенбиз, эч кандай белги жок. Бирок буну жаттоо менен гана билебиз. Казан деген сөз кыдыр арабча, бул женский роддогу сөздөргө кирет. Демек буну залика дегенибиз туура эмес. Буну эмне дейбиз? Tilka кидрун.
тигил казан. Нафизатун, нафизатун терезе. Та марбута турат. Демек эмне кылабыз? Тилка. Тилка нафизатун тигил терезе. 10-чу көнүгү бакоротун дейт. Бакоротун деген уй. Та марбута турат. Демек эмне кылабыз? Тилка. Тилка бакоротун тигил уй. Мактабун деген эмне? Эсиңиздерде болсо, буну өткөн сабактарда өткөнбүз. Мактабун деген парта. Биринчи сабакта өткөнбүз да. Мактабун деген парта. Эч кандай та марбута жок. Демек буну эмне дейбиз? Залика. Залика мактабун. Тигил парта. Нақотун деген ургачтөө. Ошондуктан та марбута турат. Эмне кылабыз? Буну тилка дейбиз. Тилка. Тилка тигил, нақотун тө. Мухандисун дегенчи? Мухандисун деген ким? Мухандисун деген инженер. Та марбута жок, бул эркек инженер демек. Эмне дейбиз? Залика. Залика мухандисун. Тигил инженер. Андан соң муаззинун. Азанчы. Муаззинун деген азанчы. Азанчы бул жерде эркек азанчы да, ошондуктан залика. Залика тигил муаззинун азанчы. Мумарридотун. Мумарридотун деген медайым. Дарыгердин жанында жүргөн, жардам берип, санитарка деп айтсак болот. Мумарридотунду демек та марбута турат. Бул аял киши негизи эле мумарридотун деген. Ошондуктан залика дебейбиз, эмне дейбиз? Тилка. Тилка мумарридотун. Тигил медайым. Сарир деген керебет. Сарирун керебет. Керебет, кадимки эле адам жата турган керебет сарир. Та марбута жок эч кандай. Демек залика. Залика тигил сарирун тигил керебет. Хадиқотун деген бакча. Же болбосо парк десек деле боло берет. Та марбута турат. Демек тилка. Тилка. Тилка хадиқотун. Тигил бакча. Толибатун дейт. Окуучу кыз же болбосо студент кыз. Та марбута турат. Эмне кылабыз? Тилка. Тилка толибатун. Тигил окуучу кыз. Жамалун деген эркектөө. Нақотун мына бул жакта ургачтөө болчу. Жамалун эркектөө. Демек буну эмне дейбиз? Залика. Тигил жамалун тө. Баттотун деген жаттаган болсоңуздар өрдөк деген сөз. Та марбута турат. Ошондуктан буга тилка дейбиз. Тилка баттотун тигил өрдөк. Ал калиматул жадида. Жаңы сөздөр. Бул жерде 6 эле жаңы сөз бар экен бул сабакта. Ошондуктан мен буларды эч кандай баракка жазган жокмун. Өзүңүздөр эле ушул жерин азыр которуп берем. Дефтерлериңиздерге жазып, кыргызчасын жанына жазып алыңыздар. Ал мумарридоту деген медайым, алда айтып өткөндөй, дарыгердин жанында жүрүп жардамдашып жүргөн аял. Санитарка. Ал хадиқоту деген, ал хадиқоту бакча. Же болбосо парк. Ал баттоту өрдөк. Мойну кыскасы да өрдөк. Каз башка өрдөк. Баттоту деген өрдөк. Ал муаззину деген азанчы. Кадимки эле азанчы. Ан-нақоту деген ургачтөө. Ал-жамалу деген эркектөө. Ан-нақоту ургачтөө. Ал-байдоту деген жумуртка. Бир жумуртканы айтабыз ал-байда деп. Ал-байдоту бир жумуртка. Ал эми жөн гана бир жумуртка деп эле жумуртка деп айтсак, анда бул та марбутасы жок эле.
Ал байду десек, бул негизи эле жумуртка деген сөз. Ал эми та марбута кошсок, бир жумуртка болуп калат. Сабактын акырында асмаул ишарати лил кариб, асмаул ишарати лил баид. Биз бул сабактын алдында өткөндөй эле бул китептин аркасында бизге эскертип жатат, ушул жөнүндө окудук деп. Жакынга лил кариб деген жакынга иштетилчү ишара ысымдары, алыска иштетилчү ишара ысымдары. Бул жерде хаза менен хазихини, залика тилка төртөөн эле келтирди. Биз болсо бул сабакты толугу менен өттүк. Себеби көп узабай эле аларды ушул эле китептен жолугабыз, экилик көптүк түрлөрүнө. Ошондуктан толук эле жазып койдук. Ал эми бул сабакта мына бирдик түрлөрүн эле өттүк, жекелик сандардын. Бир эркек, бир аял. Бир эркек, бир аял. Мына ушуну менен 7-нчи сабагыбыз бүттү. Бул жерден баштап ад-дарсус самин 8-нчи сабак башталат. Аллах таалам бардыгыбызга пайдалуу илим берсин. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.